Мен Айгүл Сайраконова, Кыргыз Манас университетинен 2001 жылы экономика жана башкаруу факультетинде финансы бөлүмүндө окуп баштадым. 2006 жылы бүтүргөм. 2003-2004 жылдары ошо университетибиздин, сүйүктүү университетибиздин студенттик башкаруу кеңешинде башчы болдум. Азыркы учурда болсо Кыргызстандагы Түркия Республикасынын элчилигинде соода иштери боюнча кеңешчилигинде адис болуп иштеп жатам. Менин студенттик күндөрүмдөгү эң бактылуу күндөр ушул студенттик кеңештин күндөрү деп ойлойм да. Чынында мындай ынтымактуу бир өзүбүздүн тайпабыз болду. Андан тышкары өзүбүздү тааныта алдык. Ошол эле учурда мындай инициатива, өзүбүздүн максатыбызды коюп ишке ашыруу, лидерлик мындай өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүздү көргөзүү деген сыяктуу көптөгөн натыйжаларды өзүбүзгө ала алдык да. Эл менен тил табышуу, өз ара мамилелерди куруу боюнча абдан көп өзгөчөлүктөр болду да. Бул мен үчүн университет студенттик кеңеш дегенде баягы өзүбүздү дагы көргөзүп, мындай абдан активдүү иш алып жүргөндүктөн баягы маанилүүлөрдөн бири мен ошондо эле таанылганымбы, кандай экенин билбейм, бирок мен, например, бүтүп жатканда, университетти бүтүп жатканда 4-5 компаниядан ошол эле учурда элчиликтен дагы андан мурун эле бизге жумуш берилди да. Негизи эле биздин командабыз аябай жакшы бир команда болду да. Чын эле ынтымактуу бир команда болдук. Ошол учурда биздин мен башчы катары, менин баш жардамчым Режеп Юремес, биздин командабызда Рахат Кожомбердиева, Нурмира Тайраконова, сырттан фамилиясын унутуп койдум. Андан кийин Эрсин, Дөөлөтбек деген ошо биздин жакшы командабыз бар болчу, аябай ынтымактуу болчубуз. Көп нерсени ишке ашырганга, көп максаттарды коюп ишке ашырганга аракет кылдык. Ошол учурдагы эң жакшы долбоорлордун арасында мен ойлойм, негизи биринчи максат бул университеттин ичинде абдан көп улуттуу студенттер болгондуктан алардын ортосунда ич ара мындай маданий жагынан болсун, билим жагынан болсун, баягы бири-бирин жакшылап таанып, билип, тыгыз байланышта болушун биринчи максат койдук. Экинчи, университеттин бир гана ичинде эмес, сыртта да таанытып өзүбүздү башка университеттеги студенттер менен мамилебизди жакшы түзүү максат болду. Сунуштайм, сөзсүз түрдө катышыш керек. Бир гана ошол билим, бир гана китеп окуу, бир гана өзүңдү ошо билим тарабынан да өнүктүрбөстөн ар тараптуу өнүктүрүш керек. Азыркы учурдагы баягы атаандаштык күчүн жогорулатуу, кийин эми рынокко чыгышат, жумуш орун табышат. Ошол жерде баягы эң негизги жумуш табууда бир любой компания болсун, ал жерде адаптация болуу маселеси бар да, бат-баттан ошол жерге көнүп кетүү маселеси бар да. Ошондой учурларда ушундай социалдык, коомдук ишмердүүлүккө катышуу эң маанилүү да. Активдүү болушун каалайм. Өзүнүн позициясын, максатын коюп, дайыма студенттердин жашоосун жакшыртканга, коомду өнүктүргөнгө, жаштар саясатын өнүктүргөнгө чоң салымын кошо турган ишеничтүү, мындай инициативдүү жаштардын келишин каалайм.